Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 23 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында билдирди. 17 апрелге карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 23 учуру катталды. Бишкек шаарынан 14, Чүй областында 1, Ысык Көл областында, Каракол шаарында 2, Ош областында 4, Ош шаарында 2. Жалпы ушу башынан баштап 489 учурга жетти. Жалал Абад областында 93, Ош областында 135, Ош шаарында 73, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 102, Баткен областында 5, Нарын областында 45 учурга жетти, Ысык Көл областында 8. Үсөнбаевдин айтымында сутка ичинде дагы 12 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Бир сутка ичинде ушу коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелердин кызматкерлеринин арасында 12 учур катталып турду. Бишкек шаарында 7, Ош областында 4, Ош шаарында 1. Бул медицина мекемелеринин кызматкерлеринин арасында чыгып аткандардын ичинде 30-38 дарыгер жугузуп алгандыгын айтып атабыз. 46сы ошо орто билимдүү биздин кызматкерлер. Мындан тышкары ошол медицина мекеме уюмдарында иштеп аткан дагы 18 ар түрдүү кызмат кылган 18 биздин адистерибиз бар. Ошол эле маалымат жыйында Саламаттык сактоо министринин орун басары учурда коронавирус жуктурган 13 бейтаптын абалы оор, ал эми алардын 4-төө реанимацияда жаткандыгын кошумчалаган. Ошондой эле 17 апрелге карата Таажи илдетинен айыгып, бейтапканадан 23 адам чыгарылган. 17 апрель 2020 жылга карата маалымат. Бир сутка ичинде жалпысынан 23 бейтап ооруканалардан айыгып чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпысы 114 бейтап айыгып, ооруканадан чыгып, үйлөрүнө кайтышты. 23 бейтап бул Ош шаарынан 7, Бишкек шаарынан 9, Жалал Абад областынан Сузак айыл өкмөтүнөн 7 бейтап кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс болуп, сакайып чыгып, үйлөрүнө кайтышты. Кошумчалай кетсек, акыркы маалыматтар боюнча дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 2.078.277 түздү. Алардын 525.216 айыкса, каза болгондордун саны 138.101 адамды түзгөн. Чүй облусундагы номер 17 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеген 4 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталып, бейтапкана жабылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык аталган үй бүлөлүк дарыгерлер борбору Бишкектин четиндеги Чоң Арык айылында жайгашкан. Коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин 4-төө тең дарыгерлер вирусту кантип жуктуруп алганын атайын комиссия иликтейт. Буга байланыштуу бейтапкана дезинфекциялоого убактылуу жабылды, деди министрликтин маалымат кызматы. Ал эми аталган оорукананын башка дарыгерлери алардан азыркыга чейин тийиштүү анализ алынбай жатканын Гавари ТВга билдиришти. Учурда жакындарыбызга жугузуп алабызбы деп үйгө баргандан коркуп жатабыз. Башкы дарыгерлерибиз маселени чечүү аракетин көрүп жүрөт. Кечээден бери байланышта болгондордон анализ алына элек. Карантин обсервация маселеси да чечилбей жатат. Бизди карантинге алып, обсервацияга жаткырса да макулбуз, азыр белгисиз болуп жатат, дешти алар. Бүгүн 17 апрелде Түркиядан учуп келген кыргызстандыктар Дароо ак кеме мейманканасында уюштурулган обсервацияга жаткырылды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Штабтын маалыматына караганда, Стамбулдан 212 жүргүнчү алып келе жаткан учак Бишкекке түштөн кийин конгон. Өкмөт буга чейин 6000 кыргызстандык мекенине алынып келингенин, азыркы тапта дагы 4371, анын арасында Түркияда 487 адам келе албай жаткандыгын билдирген. Коронавируска байланыштуу чек аралар жабылгандыктан мекенине кайта албай калган кыргызстандыктардын көйгөйү 15 апрелде парламенттин жалпы жыйынында талкууланган. Бөлмөнүн ичинде баласын сабап темир таяк менен чапкылап жаткан кишинин өздүгү такталды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, учурда министрликтин Россиядагы өкүлчүлүгү аны кармоо иштерин жүргүзүп жатат. Экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери видеодо өзүнүн баласын сабап жаткан адам Жалал Абад облусунун Алаука районунда туулган 35 жаштагы жаран экенин такташкан. Ал жубайы жана үй бүлөсү менен бирге 2019-жылы 16 октябрда Россия Федерациясына учуп кетишкени аныкталган. Эске салсак, буга чейин интернетте кичинекей баланы сабап жаткан адамдын видеосу тараган. Андагы маалыматтар боюнча кол көтөрүп жаткан адам баланын атасы экени айтылган.
Бишкек шаарында милициянын кайгыл кызматынын кызматкерин унаа сүздү. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы бүгүн 12:40 чамасында Салиев жана Курманжан Датка көчөлөрүнүн кесилишинде фильтрациялык посттун жанында болгон. Комендатуранын маалыматы боюнча Toyota East унаасынын айдоочусу милиция кызматкеринин талабына баш ийбей аны сүзгөн. Андан кийин ал окуя болгон жерден качып кеткен. Жабырлануучу Бишкек шаардык травматология жана ортопедиялык илимий изилдөө борборуна жеткирилген. Учурда шектүүнү издөө иш-чаралары жүрүп жатат.